21 кылымда плагиат деген сөздү көп эле жерден уксаңыз керек. Плагиат латын тилинен алынган, плагиатус деген сөздөн келген. Бул сөздүн чечмелениши уурдалган деген маанини билдирет. Бүгүн биз Ысык көлдө курулчу Асман шаарынын 30-июндагы презентациясындагы 13 плагиат жөнүндө кеп кылабыз. Мисалы, видеонун 47-секундасында Асман шаарынын акылдуу шаар бөлүгү көрсөтүлгөндөн кийин дароо жакындатылып алынган арканын видеосу колдонулган. Чынында бул арка Индия дарбазасы деген ат менен белгилүү болгон Нью-Дели шаарындагы белгилүү архитектуралык курулуш. Мындан сырткары видеонун 1-мүнөтүнүн 21-секундасында тоголок формадагы имаратты көрүүгө болот. Коштолгон титрларда болсо Асман шаарында мектеп, колледждердин болору да жазылган. Чындыгында аталган имарат Overstock.com сайтында көрсөтүлгөндөй, EDA Architects тарабынан иштелип чыккан Тынчтык Колизейи аталышындагы имарат. Аталган курулуш Римдеги Колизейдин стилинде жасалгандыктан ушундай ат берилгени жана 2016-жылы бүтүрүлгөнү белгиленген. Плагиаттар муну менен бүткөн жок. Видеонун 1-минутасынын 41-секундасында кооз имарат көрсөтүлөт. Бирок бул барыбызга эле белгилүү болгон дүйнөдөгү 7 кереметтин бири Тадж Махал. Ал Мавзолей мечит. Ал Индиянын Агра шаарында Джумна дарыясынын жээгинде жайгашкан. Ошондой эле видеонун 2-мүнөтүнөн баштап 18-секундасына чейин үстү жашыл болгон имараттын видеосу көрсөтүлгөн. Чынында бул Индонезиянын Перу шаарында курулушу керек болуп, бирок жер маселелеринен улап курулушу токтоп калган Нурул Ясин аттуу мечиттин видеосу. Индонезиянын Mitra.com сайтынын маалыматына ылайык, Индонезиянын бийлиги аталган мечитте деңизде калкып туруучу мечит болот деп үмүт кылышкан. Асман шаарынын презентациясында дагы дүйнөдөгү эң чоң жарымы сууда, жарымы кургакта боло турган деп гана жазылып, бирок эмне имарат болору айтылган эмес. Кийин үчтүү видео презентациянын 2-мүнөтүнүн 43-секундасынан баштап 3-мүнөтүнө чейин өзгөчө архитектуралык имаратты көрө алабыз. Бирок бул имарат Кытайдагы коммерциялык ишкердик борбору деп эсептелинген Шэньчжэнь шаарындагы Фуцзянь районунда дүйнөлүк деңгээлдеги жаңы сахналык искусство борборунун долбоору. Аталган долбоорду белгилүү европалык Suzuki Design тууралуу компаниясы иштеп чыккан. Ал эми видеонун 3-мүнөтүнүн 17-секундасында жүк ташуучу комплекси бар логистикалык парктын объекти болот деген титрлардын коштоосунда имараттар көрсөтүлөт. Бирок ачык булактардагы маалыматтар боюнча бул Англиядагы Ридинг эл аралык логистикалык паркы. Кезектеги плагиатты видеонун 4-минутасынын 16-секундасында көп кабаттуу имаратты көрүүгө болот. Чынында бул имарат Түштүк Кореянын Сокчу шаарында жайгашкан Касия аттуу мейманканасынын видеосу. Плагиаттар муну менен да бүткөн жок. Видеонун 4-мүнөтүнүн 31-секундасында заманбап вилланын видеосу көрсөтүлгөн. Анда эч кандай белги же жазуулар жок. Бирок аталган видеонун түп нускасы Art Vision YouTube каналындагы анимациялык видео болуп чыкты. 9-чу плагиат. Видеонун 5-мүнөтүндө Асман шаарында чоң соода түйүндөр курулат деп айтылат. Ошондой эле 5-минуттан 8-секундасында Тажмол соода түйүнүндө видеосун көрүүгө болот. Бирок бул имараттардын анимациясы 2020-жылы интернетте пайда болгон. Андан кийин видеонун 5-мүнөтүнүн 51-секундасында Вархаус аттуу казино дагы көрсөтүлгөн. Буга чейин Кыргызстанда казинолордун ишине уруксат берилген болчу. Бирок Асман шаарынын көңүл ачуучу борборунда жайгаштырылуусу керек болгон казинонун видеосу дагы интернеттен алынган. Кийинки плагиатты видеонун 6-минутасынын 27-секундасында көрүүгө болот. Бул мүнөттөрдө Асман шаарынын спорт бөлүгүндө курула турган имараттар көрсөтүлгөн. Түшүндүрмөсүндө бул бөлүкчөдө сууда сүзүү, ролик тебүү сыяктуу көптөгөн спорттун түрү менен машыга аласыз деп жазылган. Бирок бул имараттын видеосу да интернеттен көчүрүлүп алынган. Аталган видео Angelina Amusement Development Park аталышындагы парктын анимациялык видеосу. Интернетте 2019-жылы пайда болгон. Видео презентациянын 6-мүнөтүнүн 33-секундасында Асман шаарында курула турган спорттук комплекстин болоору айтылып, видео менен коштолгон. Бирок биз аталган видеону текшерип көргөнүбүздө, ал YouTube'га 2013-жылы жарыяланган видеонун бир бөлүгү экени аныкталды. Анда баш сөзүндө Катардагы Аль-Тумама спорттук машыгуу комплекси деп көрсөтүлгөн. Дагы бир плагиатты видеонун 7-мүнөтүндө көрүүгө болот. Видеодо Асман шаарындагы балдар үчүн курула турган парктардын жана оюн аянтчаларынын анимациялары көрсөтүлгөн. Бирок видеонун 7-мүнөтүнүн 11-секундасында көрсөтүлгөн балдар аянтчасы да интернеттен көчүрүлгөн. Аталган балдар аянтчасы Австриянын Падерсторф шаарында орун алган. Видео презентациянын соңку 8-мүнөтүнүн 33-секундасында кызматкерлер жана коноктор үчүн турак жай мунаралары жана мейманканалар болот деген титрдин коштоосунда имараттын видеосу көрсөтүлгөн. Бирок азыр айтсам эч ким деле таң калбаса керек, аталган видео дагы интернеттен көчүрүлүп алынган. Видеодо Бангалордогу турак жай имараты көрсөтүлгөн.
Жыйынтыктап айтканда 2023 жылдын 30 июнунда асман шарынын курулушун баштоо аземинде долбоор менен тааныштыруу үчүн жасалган презентациянын жарымынан көбү өчүрүлүп алынган. Сиз Поликлиника медиасын көрдүңүз. Комментарийге бул тема боюнча өз оюңузду калтырып, видеону бөлүшкөндү унутпаңыз. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.